Эмени айткым келди да, азыр 17-18 жашында үйлөнүп анан күйөөгө тийгенге каршыбыз деп атпайбы? Да, алар мындай общий нерсени алып атат да, бирок коренди карасак, тамырын карасак, ошол 17 жашында күйөөгө тийип 18 жашында ошол убакта үйлөнгөн деле физиологически аябай туура нерсе. Почему? Потому что экөө жаш балада да, жаш кызда да энергия бар да. Анан все условия, ден соолугу таптаза, кыйналбай, эчтеке болбой, и бала дагы здоровый төлөп. Ошол эле учурда 25ке чыкканда кыздын да, азыркы убактын айтып атам, азыркы убактын кыздын да баланын дагы каны баткак болуп калып атпайбы? Акта сигарет бар, кальян табагы бар, насвай бар, гашиш бар, винонун түрү бар, спирттин түрү бар, жыттагандын түрү бар дегендейчи. Анан анын баары соответственно балага передаются. Ошондуктан эрте үйлөнөм, эрте турмушка чыгам деген, турмуш курам дегендер болсо, я думаю, каршы чыкпай эле коюш керек да. Эми кыйнабаш керек. Бирок эгер ошого макулдугун берсе, каршы чыкпаш керек. Анын үстүнө дагы ошол учурда психология формируется. Ошол убакта үйлөнгөндөрдүн көбү, мне кажется, не разводятся, потому что уже привыкают друг к другу, да. Анткени биринчи сүйүүсү болот, анан билесиңер да, биринчи сүйүү мындай, анан бирди сүйүп, анан аны албай калып, анан экинчи сүйгөндө это уже сүйүү мындай неме болуп калат да. Мындай оюнчуктай эле болуп калат да, главное пережить болчу. Ну, это личное мое мнение. Бирок эми, если так посмотреть, врачтар деле ошону айтат.